Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн Ыр-Дүйнө телекөрсөтүүсүнүн коногу Жазуучулар союзунун мүчөсү Курманжан Датка ыйык тил төш белгисинин ээси, Гүлкайыр жоопсуз тагдырлар Дудук өмүр повестинин автору жана Жашоо Дабаны ырлар жыйнагынын автору, Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү, акын, журналист, прозаик Урмат Саттарова эжекебиз. Куш келипсиз. Куш баксың. Студияга Ыр-Дүйнө көрсөтүүбүзгө. Урмат Саттарова 1954 жылы 15 июнда Ош областынын Ноокат районундагы Көкжар айылында туулуп, ошол эле айылдын орто мектебин аяктагандан кийин райондук комсомол уюмунда иштей баштаган. Мектеп жашында мектептин адабий ийримдерине катышып, айылдык мектептеги жаңылыктар жөнүндө басма сөз беттерине жарыялап, айылдын активдүү кабарчысы болгон. Райондук комсомолдо иштей баштаганда жаштар менен иштөөгө кеңири шарт болуп, ошол мезгилдеги Ленинчил жаш газетасына штаттан тышкары кабарчысы болуп, публицистикалык көлөмдүү кабарларды жарыялап, жаштар темасындагы олуттуу көйгөйлөрдү да козгоп турган. 1978 жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Мамлекеттик университетинин журналистика факультетине тапшырып, аны ийгиликтүү аяктагандан кийин турмуш шартына байланыштуу эл агартуу ишинде мугалимдик кесипти аркалап иштеп жүрүп деле адабият майданынан кол үзбөй мектеп турмушуна ылайык келген чыгармаларды жаратып, эл алдында жарыялап турган. Жашоо шартына байланыштуу Москва шаарына келип, чыгармачылык жолун улантууда. Көп жыл ойлонуп, изденип, жазып жүргөн чыгармалардын жыйындысы 2016, 2017, 2018 жылдары китеп болуп, окурмандардын колуна тийди. Алардан Жашоо Дабаны ырлар жыйнагы, Жоопсуз тагдырлар, Гүлкайыр, Дудук өмүр повесттери жыйнагы жарык көргөн. 2018 жылы Урмат Саттарова Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү болуп, Курманжан Датка ыйык тил төш белгилери менен сыйланды. Урмат эже, анда эмесе сиздин чыгармачылык жолуңузга токтоло кетсек. Мен кичине чыгармачылык жолумдан баян эте турган болсом, бул мен мектеп жашымдан башталган десем жаңылышпайм. Себеби мектеп жашымда деле адабий кружоктор, дубал газеталар, ушундайлар менсиз чыкпайт эле да. Мектеп жашынан баштап эле мен жазганга ышкыбоз болуп, анча-мынча макалаларды жазып, мектеп турмушундагы жаңылыктарды райондук газетага жазып, ушинтип өзүмдүн алгачкы биринчи журналисттик кадамымды ушул мектеп жашында эле баштаган экенмин көрсө. Турмуш тиричилиги, алардын көйгөйлөрү мени ошо мезгилде эле ойлонтуп, ошо мезгилде эле түйшүккө салып турган да. Ошон үчүн мен аны ошо мезгилде биздин жаштардын газетасы болгон, популярдуу газеталардын бири Ленинчил жаш газетасы болгон. Ошо Ленинчил жаш газетасына штаттан тышкары кабарчы болуп, ушундай жаңылыктарды жазып, өзүмдүн чыгармачылык ишимди такшалта баштаганмын. Анан көбүнчө жаштар турмушунан болгондон кийин мен талаа түздөгү жаштардын турмушунан да алып жазып, алардын көйгөйлөрүн жазып, сураныштарын жазып, аткарып, айрым жетекчилердин алдында өзүмдү дагы кандай десем оңтойсуз абалда сезип жүргөн мезгилим болгон да. Себеби мен ошол союз мезгилинде болсо деле мындай кемчиликсиз жашоо болгон эмес да. Ошо жаштардын көйгөйлөрүн чечиш үчүн мен бир топ Ленинчил жаш газетасына бир топ көйгөйлүү чоң макалаларды жазып, мына жетекчилерге куугун болгон күндөрүм да болгон да. Тыюу салышкан, бирок ага мен эч кандай эме берген эмесмин, моюн бербей, кайрадан өзүм көксөгөн эмемди жаза бергенмин да, жаза бергенмин. Анан ушинтип жазып, изденип, эме кылганым мага эмнегедир жетишсиз болуп, өзүмчө эле бир кандайдыр бир нерсе мага толукталбай тургандай сезилип тургандыктан мен Кыргызстан мамлекеттик университетине 78 жылы 1978 тапшырып, журналистика факультетине тапшырып, аны ийгиликтүү аяктап, журналист деген кесипке ээ болуп, дагы өзүмдүн чыгармачылык эмемди уланта бергенмин.
турмуш, тиричилик, бала чака, ар түрдүү көйгөйлөр болуп отуруп, бир топко чейин менин ушул чыгармачылыгым кичине басаңдап калган. Басаңдап калган мезгилде эле мен өзүмдүн жүрөгүмдө өйүп турган ушул максатым эч кандай солуп мындай жок болуп кеткен эмес да. Анан айылдык мектепте өзүмдүн ишимди уланттым, мугалимдик кесипти аркылап. Ал жерде иштегенде эми балдар дүйнөсүн аралашып, мектеп турмушундагы турмуштар чагылдырылган, айрыкча мектеп жашындагы балдар менен иштөө өзүнчө эле бир татаалдыкты талап кылгандыгын ошондо мен сезгемин да. Мугалимдик кесиптин өтө оор, өтө жооптуу кесип экенин ошондо сезгемин. 6-класстын, 7-класстын окуучулары менен бирдикте Алыкул Осмоновдун Толубай сынчы деген поэмасын сахнага кадимкидей сахналаштырып жазып, ошону сценарийин жазып, ошону эл алдына алып чыкканбыз. Райондук масштабка чейин барып туруп, окуучулар ушунчалык жакшы жигердүүлүк менен аткарган. Ошого да кандайдыр бир талант же болбосо бир кандайдыр бир чыгармачылык керек экен. Ошол мен ошол эмени окуучулардан жумшадым, окуучулардан ошол нерсени таптым. Окуучулар дүйнөсү, балдар дүйнөсү өтө кызык, өтө тереңдигин ошондо байкадым. Андан кийин көп өтпөй эле өзүмдүн Кадыр кымбат деген сатиралык мүнөздөгү өзүмдүн чакан чыгармамды окуучулардын арасында коюп бердик. Анан көп өтпөй Афган турмушуна байланышкан, Афган элиндеги биздин кыргыз жигитинин турмушу, ошонун энесинин оор трагедиялык тагдыры жөнүндө эне ыйлабаса картайбайт деген өтө чоң көлөмдөгү пьесамды коюп бергенмин. Мына ушу күндө азыр көп чыгармаларымдын топтомун чыгардым. Өзүңөр көрүп турган азыркы китептерди чыгардым. Дагы да көптөгөн өзүмдүн оюмда кыйналып, чайналып, түшөлүп турган чыгармалар бар. Кудай буюрса дагы чыгарамын. Эми мен ушунчалык даражага жетишиме, чыгармачылыгымдын өсүшүнө, адабият чөйрөсүнө ушундай батынып кирип кетишиме мени тайнем себепчи болгон. Тайнем Айымкан деген тайнем болгон. Ата-энем жумушчунун үй бүлөсү болгон. Алар өздөрү шаарда жашап, мен тайнем колунда чоңоюп, тайнем мага көп нерселерди үйрөткөн. Гүлкайыр деген повестимде тайнемдин ролу өтө чоң. Себеби кичинекей мектеп курагымда тайнем жора жолдоштору менен, келин кесектери менен отуруп, ушу Гүлкайырда болгон окуяларды айтып, өздөрүнчө маектешип отурганда мен колумду ээгим атып отуруп аларды тамаша кылып, кулак салып угат элем. Бала баладай болуп бар ойночу десе деле кайра айланып келип эле ошолорго отуруп алчу элем. Ооба, ушунчалык кулагым түрүп, ушунчалык берилип отуруп, акырында ушул менде ушул тайнемдин айткандары ички дүйнөмдө жашап калган экен. Ушу Гүлкайыр повести келип чыкты да. Бул дагы проза түрүндө жазылган экен. Бул китептин аты эмне үчүн жоопсуз тагдырлар деп аталып калган? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул китеп мына ушул азыркы биздин жашообуздан алып жазылган китеп. Аты эле өзү эле айтылып турат, жоопсуз тагдырлар деп. Себеби өтө өкүнүчтүү тагдырлар бизде аябай көп да. Себеби азыр турмуш тиричилигибиз, заманыбыз өтө оор кырдаалда турат. Ошол мезгилде, ушундай мезгилде биздин жаштарыбыздын турмушу, жаштар эле эмес, кары-картаңдардын турмушу, бала чаканын турмушу, мигранттык турмуш өтө курчалган мезгилдеги жазылган чыгарма. Интернет булактарында Дудук өмүр деген повестиңиз аябай күчтүү талкуу болуп жатат. Бизге дагы ал кызык болуп атат. Ошол повестиңиз жөнүндө бизге дагы кичине айтып берсеңиз. Бул китепте, Дудук өмүр деген китепте азыркы биздин турмушубуз, азыркы жүрүп жаткан элдердин башынан өткөрүп жаткан окуялар жөнүндө болот да.
Эми бул жерде мен айтайын дегеним, айыл жеринде элдердин турмушун карап, ошо элдин ичинде жашап, элдин абалын көрүп, билип, ошого дити чыдабай, өзүнүн канча колдон келген жардамын аябайын деп умтулган бир жаш жигит жөнүндө болот. Бул жаш жигит токойчулук эмесин бүтөт, токойчулук кесипти аркалап айылга келип, бул көбүнчө мына өзүбүздүн түштүк жактагы Жалал Абад зонасында, Кара Суу зонасында болгон окуя болуп эсептелет. Бул китепте мен кадимкидей биздин Москва кайрыктарынын жаш акын таланттуу Демир Абсатаров деген бала бар бизде Москва кайрыктарда. Ошол атайын сүрөттөрдү колдо тарткан. Колдо тартып, бул китептин текстин арасында дагы мындай ошонун тарткан сүрөттөрү бар. Кыскасы китептин ичиндеги сүрөттөрдүн баардыгы ошо Демир Абсатаровдун тарткан сүрөттөрү менен жасалган. Баардыгы ушундай. Ошо өзгөчө жери ушул. Ушу менен бир катарда сиздин ырларыңызды да окуп чыктым. Ырда жазат экенсиз. Анда эмесе ошо ырларыңызга дагы бир аз токтоло кетсек. Мен ушундай талантымдын ушундай жетишине, прозаларды жазышыма, чыгармачылык талантымдын өсүшүнө негизинен тайынем себепчи болду деп атпаймынбы? Ошон үчүн мен тайынем атап ыр жазганмын да. Тайынем болгон аты жөнү Айымкан. Азыр ойлоп ар бир сөзүн сагынам. Ыйба кылып, каада салыпты бек тутуп. Тергеп айтчу келиндери Курманжан. Кепти баштап, те алыстан тарыхтан, келме айтып, теспей түшпөй колунан, ырыс дөөлөт кетпейт дайым дечеле, акыл укса эгер адам башынан. Ийик менен жибин ийрип кынаптап, ууз эле ал колдон көөрү төгүлгөн, пейликинен чектен ашкан боорукер бир мейизди 40 адамга бөлүшкөн. Керегеде дайым турган катылуу, түйүнчөктөн алып ооз комузун, бир укмуш күү укчу элем ошондо, башка укпадым андай комуз добушун. Жүзгө таяп калса дагы курагы, колдон түшпөй оймо шырдак куралы, алдан тайып күчтөн кетип жатпады, бир аз гана каттуу тартты кулагы. Ал жөнүндө айта берсем мактанып, жазган ырдын аягын түк бүтпөймүн, азарыңды арман менен ардактап, унут кылып артка таштап өтпөймүн. Негизи сиз ошо сиздин көрөрмандарыңыз менен кандай байланышта болосуз? Көбүнчө жаштар сурап берет да. Эмне үчүн дейт, сиз ырларды жазганда дейт, мындай кайгы муңдуу же болбосо мындай адам көңүлүн чөктүргөн ырларды жазып коесуз дейт да. Ырларыңызды окуганда эмнегедир кыйналып кетебиз деген суроолор болуп калат. Анан кээ бири эмне үчүн сүйүү темасында жазбайсыз? Же сиз сүйгөн эмессизби деген суроолор да болот да. Ошондой суроолор болуп отуруп, анан кийин мен бир күн ошентип окурмандарга мындай деген эме жаздым, ыр жаздым. Катка жооп деп. Бирөөдөн каттар алам, берет салам. Ичинде толгон токой суроо жазган. Кантейин деген суроо ойлондурат. Бүлөсү бар эркекти сүйүп калган. Айтайын бул суроого кулак салсаң, антпегин тилегин жараткандан, акырет азабыңды кечире албайт, эң жаманы адамдын бүлө бузган. Анан да дагы бирөө жазат күлүп, жүргөнсүзбү сиз дагы жигит сүйүп? Окусам ырларыңыз кээде жакпайт, муң канып ыйлаган жалаң күйүт. Суроого жооп бербей буйдаламын, өткөнүм ойлоп дагы сумсаямын. Тирүү жан бардыгында сүйүү барын, жашырып мен кантип бурмалайын. Сүйүүлөр гүлдөдө бар бүчүр ачат,
сүйүлүп жүргөндөргө үмүт чачат. Сезимдер сүйүүлөрдөн азык алып, ошондо сүйүүлөрдү ырдап жазат. Сүйүүнү сен сурадың, мен жазайын. Алганмын сүйүүмдүн мен сазайын. Бирөөнүн бактысына көзүм артпай, сүйүүмдөн өзүмдү азгырганмын. Сүйүүлөр өлбөйт, өчпөйт, алда жашоо. Сүйө албаган сүйүүгө салат кыйноо. Сүйбөсөң, сүйүлбөсөң кайдан келет? Сүйүшүп жашаган балдай жашоо, деп окурмандарга жооп берип койдум. Дүйнөгө атагы кеткен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинде Толгонайдын образын чагылдырып, сиз монолог жазыптырсыз. Ушул убакка чейин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына эч ким монолог жазган эмес, мен билишимче. Ошол монологуңуз мага аябай жагып калды. Эгер каршы болбосоңуз, окуп берсем. Толгонайдын жер менен болгон маеги. Арба, кутман талам, амансыңбы? Көп болду, албай койдум кабарыңды. Оба Толгонай, бир келип сурабайсың абалымды. Сабырыңыз суз, көңүлүңүз жок, кутман талам, деге айтчы. Жер бетинде элим аман? Жок Толгонай, элиңде эң жаманы кеткен ыйман. Өлтүрүп адам жанын адам кыйган. Токточу, кутман талам, согушу бүткөн эле күйгөн алам. Өлүмдү угузбачы, болсун жалган. Жок Толгонай, сездиңби онтогонун? Баласын ыйлап эне жоктогонун. Элиңди каалагандай калчап жатат. Төбөлдөр аткарышып болжогонун. Кокуяй, не болду сага? Айкөл элим, өчкөн го мурдагыдан шаттуу демим. Кысылып баратамын чын дүйнөмдө, көдөнүм тарып неге улуу жердин. Сен көргөн жайкалган жер кетилгенмин. Башкага, бөтөн элге кесилгенмин. Ошол үчүн чын дүйнөң тарыгандыр. Айкөл элиң, аттиң айт, мен ага жеңилгенмин. Оба, жаткан жерим тарып барса, кыргыз элим кетеби тарап-тарап. Элимде согуш болбой аман десем, азыр угуп жүрөгүм турат канап. Сабырым араң чыдап болбой турат. Адамга болбосо деп бир кыямат. Эмгектин тери тамбай мурдагыдай, бейкүнөө адамдардын каны тамат. Кечир, кутман талам, тынчы кеткен, менин да жан дүйнөм турат урап. Көрөсүң, жер бетинен эч өчүрбөйт, кыргыз элим тарыхтагы жолду улап. Пейилин оңдосунчу адамдарың, жайышып ак эмгектен канаттарын, жер жүзү кыргыз эл деп тамшанышкан, көрсөм дейм алга карап баратканын. Урмат Саттарова, Москва, июнь айы. Эми ушул ырдын тарыхы тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Бул жерде эми ааламга таанылган өзүнүн чыгармалары менен ааламды башкарып кеткен Чыңгыз Айтматов жөнүндө билбеген адам жок. Ааламга таанылгандан кийин. Ошол чыгармалардын ичинен Саманчынын жолу повестинде улуу ата мекенде согуш мезгилиндеги кыргыз аялынын тарткан түшүгү, мекенди коргоого болгон ынтызарлыгы берилип, ошо өзүнүн жан дүйнөсү менен жер эне менен сүйлөшүп, жер кандай азап тартып атса, адам деле ошондой азап тартып жатат деген мааниде Толгонай дайыма жер менен маектешип келет. Жердин образы аркылуу табигаттын эмеси берилет. Толгонайдын образы аркылуу бүткүл кыргыз эненин образы берилет. Ошону мен өзүмчө монолог кылып жазайын, ыр түрүндө жазайын деп ошо жер эне менен Толгонайдын монологун түзгөнмүн да. Эми бул монолог азырынча кыскача эле болуп турат. Бул монологду кайрадан иштеп бир чоң эмеге
чыгармага айлантырайын деген максатым бар. Ошо ырларыңыздын ичинде сиз жаш бөбөктөргө дагы чоң басым жасаганыңызды байкап калдым. Биз аябай жакшы көргөн жаныбар бул торпокту баары эле жакшы көрөт го. Ошо торпок деген ырыңыз аябай жакты мага. Жалгыз өзү камалган кара көздүү торпогум. Бузуп таштап коргонун ойноюн деп ойлодум. Чуркап кайда бекиндиң алаң көздүү коркогум. Арчаларды аралап сени таппай жоктодум. Издеп кетти энесин деп ойлодум, болжодум. Таап алып энесини эмген экен соргогум. Тоюп эне сүтүнө топ курсактуу торпогум. Тойгон болсоң кетели, мен да энемден коркомун. Энем саар сүтүнү туура эмес да соргонуң. Ойноймун деп бекерден бузуптурмун коргонуң. Ай торпогум, торпогум, алаң көздүү коркогум. Чоң энемден эмисен бир өзүмдү коргогум. Азыркы жаңы жазган ырларыңыздан окуп бербейсизби? Макул, окуп берейин. Аппак кар, аппак кийген айланам, куунак көңүл кучагында баратам. Ак кебезин шашпай үзүп себелеп, теребелда эркеленет карасам. Сугум артып, суугуна карабай, сулууктун да сулуусуна таңданам. Жүзүм тосуп, бубагына сүйдүрүп, аязына кайыл болуп шаттанам. Канча кышын арыса да бул өмүр, ушул кыштын ак бубагын сагынам. Ар мезгилге сулуулукту сыйынткан теребелге чын дилимден таңданам. Ар мезгилге сулуулукту сыйынткан табигатка чын дилимден багынам. Бул ырларыңызда терең философиялык ойлор камтылган экен. Туура баамдаптырсың. Чындыгында биз адам баласы жашоодо табигат менен мына айлана чөйрөң менен тыгыз байланышта болуп жашайсың да. Неге мынча муздайт кардай тирүүлүк, айтпай алыс кеткен окшоп жылуулук, мерчемине жете албаган маралдай маңдайынан борон уруп, кар уруп. Жашоо үчүн үмүт кайра чыйралып, чилдесинде бүт сыноодон ыргалып, ызгаарына тирешкенде жеңилбей, жүрө турчу тирүүлүк ай, тирүүлүк. Дайым бармын, алсыз өзүң дебегин, жүрөк муздап, калай элек денемдин, күрөштөрүм сени менен дале көп, ак кар баскан ашууларда дегеним. Күрөштөрүм сени менен дале көп, ак кар баскан ашууларда дегеним. Рахмат, Урмат эже, сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе көрсөтүүбүздү жыйынтыктап, сизге эркин микрофон берем. Өзүбүзчө чогулушуп калганда, башка болгондо жаштарга көп айтабыз. Жакшы ырлар жараткыла. Эми азыр бул жердеги жазып жүргөндөр бардыгы акын деп аталганы менен акын эч ким жок бул жерде. Акын деп качан гана эл өзү акын деп көтөрүп чыкканда гана акын боло алабыз. Себеби акын деген атка али татыктуу эч ким жок. Эл гана бизде акын, элдин акыны болуп чыкканда, эл өзү акын деп ат койгондо гана акын боло алабыз да. Ошого жаштарга айтам да, өзүңөрдү эки сөздү бириктирип туруп ыр жазып эле акын деп чыкпагыла. Ошо акындык чыйырда басып жүрүп, ошонун түйшүгүнө жуурулуш кыла. Анан кийин өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн сызылып чыксын, ошол ар бир ыр өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн кайнап бышып чыксын. Ошондо элге жетет деп көп кайталайм да. Ар бир үй бүлөгө, ата энеге, балдарга, кыздарга мен кайрыларым. Китепке көбүрөөк көңүл бурсак. Рахмат эже, аябай сонун маек куруп бердиңиз. Калемиңиздин сыясы кургабасын. Рахмат. Сизден дагы жаңы чыгармаларды күтүп калабыз. Албетте. Студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн Ыр дүйнө көрсөтүүбүздүн коногу акын, журналист жана ошондой эле прозаик
Урмат Саттарова эжекебиз болду. Кайрадан эфирде көрүшкүнчө аман болуңуздар.